Кудайдын чакырыгы 7 май. Силерге караңгылыкта айтканымды силер жарыкта айткыла. Акырын айтканымды там үстүнөн жарыялагыла. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула. Матай жазган жакшы кабардын 10-бөлүмүнөн Ыйса шакирттерине тапшырма бергенин окуйбуз. Жакшы кабар айтуу менен бирге алар ооруларды айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип, жиндерди кубалап чыгаруулар керек болчу. Ошонун баарын алар акысыз, бекер жасашы керек болгон. Андан ары Иса өзүнүн азап тартуусун жана кайра кайтып келерин айтып жатат. Ошентип биз башында окуган аятка келдик. Караңгылыкта айтканымды жарыкта айткыла. Акырын айтылган нерсе катуу жарыяланышы керек. Бул эмнени билдирет? Ыйса шакирттерине кичинекей топко өзүнчө көп чындыктарды айткан. Ошол жерде кулактарына айтылган нерселерди алар эми элдин астында ачык, катуу жарыялашы керек болгон. Кудайдын руху ичинде жашаган машаякчынын жүрөгү кайраттуу. Ал эч качан адамдардан коркпойт да, жалтанбайт. Анткени азыркынын баары убактылуу, түбөлүк баардыгын таразалаарын билет. Исанын шакирти аны менен өзүнчө сүйлөшөт. Ага сыйынат. Андан тапшырма алат. Тапшырманы аткарганга күч алат. Анан коркунучсуз Кудайдын күбөсү болот. Бирок ачык кабар айтардан мурун Кудай менен жалгыздыкта болуу маанилүү. Жогоруда айтылгандай, кулагыңарга айтылганды там үстүнөн жарыялагыла. Кудайдын адамдарга айтаары бар. Ал үчүн Кудай бизди тандаган. Кудай берген кайраттуулук менен анын күбөлөрү бололу. Адамдардан коркуу тузак коет. Ал эми Теңирден үмүттөнгөн адам коопсуз болот. Адамдар эмне кыла алат? Алар денебизге зыян келтириши мүмкүн. Жаныбызга адамдардын колу жетпейт. Адамдын жанын соттой турган бир гана Кудай. Бир туугандар, Кудай менен тыгыз мамиледе болуп, аны угуп, андан сөз алып, кайраттуулук менен анын күбөлөрү болсок экен.